Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 8-бөлүм. Тоскоолдуктарды аттап өтүү. Эгерде адамдар окуп, каражат боюнча билимдүү болгон кезде деле, каражаттык эркиндикке чыгыш жолунда ар кандай тоскоолдуктарга учурашы мүмкүн. Эмне үчүн каражат билимдүү адамдар дагы деле актив графасын толтура албай жүргөндүгүнүн 5 себеби бар. Азыр акча агымына күч берип, акчаны айлантып жаткан актив жөнүндө сөз болууда. Карыз, кредиттерин төлөп, күндө 8 саат иштеш үчүн эмес, өздөрү кыялдангандай жашай турган мүмкүнчүлүк берген актив жөнүндө сөз болуп жатат. Бул негизги 5 себеп төмөндөгүлөр. Биринчиси коркооктук, экинчиси маданиятка жана коомдук моралга терс мамиле кылгандык, үчүнчүсү жалкоолук, төртүнчүсү жаман көнүмүш адаттар, бешинчиси бой көтөрүүчүлүк. Номер 1 себеп. Акчаны жоготуп алуу коркунучун жеңип өтүү керек. Мен эч качан акчасын жоготууну жактырган адамды жолуктура элекмин. Өмүрүмдө акчасын жоготпогон бай адамды да кезиктире элекмин. Бирок инвестицияга 1 цент коротпогон кедей адамдарды көп эле жолуктурганмын. Алар эч качан инвестиция жасаган эмес. Акча жоготуу чынында коркунучтуу. Ал ар бирибизде бар. Бул коркунуч бизде гана эмес, бай адамдарда да бар. Бирок көйгөй коркунуч сезиминде эмес. Көйгөй жоготкондон кийин өзүн башкара билүүдө. Мени бул нерсе дайыма таң калтырат. Ал адамдардын тагдырындагы көптөгөн нерсени чечет. Байлар менен кедейлердин көрүнүктүү айырмасы коркунуч сезимин жеңе билүүдө, туруштук берүүдө. Коркунуч сезими нормалдуу көрүнүш. Акча маселесине келгенде, адамда коркунуч сезими пайда болушу кадимки эле нерсе. Ар убакта деле бай болсо болот. Биз баарыбыз кандайдыр бир нерседе баатырбыз, кандайдыр бир нерседе коркокпуз. Менин досумдун аялы тез жардам кабылдамасында медайым болуп иштейт. Канды көргөндө жардам кылууга аракет кыла баштайт. Мен анын жанында инвестиция жөнүндө сүйлөй баштаганда ал качып кетет. Канды көргөндө мен качып кетпейм, бирок эсимди жоготуп коем. Менин баятам адамдардын акча маселесине тиешелүү коркунуч сезимин түшүнчү. Кээ бир адамдар жыландан, дагы бири өлүмдөн, айрымдар акча жоготуудан аябай коркушат. Бул адамдардын коркунуч сезими дечү ал. Акча жоготуп алуу коркунуч сезими менен күрөшүү керек деп кеңеш берчү. Эгер коопсуздукту жана көйгөйдү жек көрсөң, алдын ала даярдан дечү. Мына ошондуктан банкта иштегендер акча топтоо жаш кезиңде эле көнүмүш адатка кирсин дейт. Эгер жаш кезиңде эле акча топтой баштасаңыз, бай болуу сизге жеңил болот. Мен бул идеяны талкуулогум келбейт. Бирок 20 жашынан акча топтогон адам менен 30 жашында акча топтогон адамдын ортосунда аябай чоң айырма бар. Дагы бир дүйнөнүн керемети бул татаал пайыздар деп айтылат. Манхэттенди сатып алуу бизнестин тарыхында эң пайдалуу келишим болгон деп саналат. Нью-Йорк 24 гана долларга сатып алынган. А эгер ошол 24 долларды жылына 8% пайдасы менен инвестиция жасаганда, анда инвестиция жасаган жылдан баштап 1995 жылга чейин анын баасы 28 триллиондон ашык долларга өсүп кетмек. 1995 жылдын эсеби менен кыймылсыз мүлктүн баасын алганда, ал акчага Манхэттендин ичиндеги бардык мекемелерди кошуп, Лос-Анджелестеги кыймылсыз мүлктүн жарымын сатып алып койсо болмок. Менин кошунам өсүп өнүккөн эң мыкты компьютер жасаган компанияда 25 жылдан бери иштейт. 5 жылдан кийин кошунам топтогон 4 миллион пенсиясы менен компаниядан чыгат. Ал акчалар бат өсүүчү ачык типтеги инвестиция фондуна коюлган. Андан кийин облигация менен мамлекеттин кымбат баалуу кагаздарына которулат. Кошунам пенсияга чыккан мезгилде 55 жашка толот. Анын 1 жылдык пассивдүү түшүп турган акчасы
300 000 доллардан ашык болот. Мындай көлөмдөгү айлыкты ал эч качан алган эмес. Жоготууну жана коопсуздукту жек көргөн мезгилде да акча иштесе болот. Бирок сизге алдын ала даярдалып, жумушуңуздан отставкага кеткенде пенсия үчүн топтогон акчаңызды кандай жол менен жумшаарыңызды даана элестетишиңиз керек. Акчаңызды бир нерсеге салардан мурда сиз ишенген каражат пландаштыргычын жалдасаңыз дурус болот. А эгерде сиз убактыңыз тар болсочу, отставкага эрте чыгып кетсеңизчи, мындай учурда акча жоготуу коркунуч сезимин кантип башкарасыз? Мен кеде атам эч нерсе кылган эмес. Ал маселени талкуулоодон каччу. Буга башын ооруткусу да келчү эмес. А менин баятам техастыктарга окшоп ой жүгүрттеген. Техастыктар утса ири өлчөмдү утушат. Утулганда эффектүүдүү утулат. Алар эмне, утулганды жактырышабы деп сурадым. Мен ал ойдо айткан жокмун. Кайсыл акмак утулгусу келет? Жолу болбогон бактылуу адамды көрсөтчү, деди баятам. Мен техастыктарды тобокел кылуучулугу, риск жасоочулугу жагынан утуп алганды жана жолу болбогондугу жөнүндө көз карашын айтып жатам. Мен алардын ар кандай жашоодогу жагдайда өзүн кандай алып жүргөндүгү жөнүндө айтып жатам. Алар чакырык менен жүрүшөт. Акча маселесине келгенде алар таракандарга окшобойт. Мисалы, светти жаксаң, таракандар жарыктан аябай коркушуп качышат. Дүкөндө 50 центти кайтарып бербей койсо, адамдардын көздөрү жашылдана түшөт. А техастыктар утуп алышса сыймыктанат, утулуп калышса мактанышат. Эгер экинчи жолу утулуп калсаң, аны татынакай жаса, сыр алдырба. Экинчи жолу утулуп калгандыгың башкалардын оюна да келбесин, дейт алар. Адамдардын көпчүлүгү утулуп калуудан аябай коркушкандыктан экинчи жолгусун болтурбайт. Баятам май көкөбүзгө көпчүлүк адамдардын каражат ийгилигинин жоктугу алар көзү ачыла элек күчүктөй тобокелчилик менен иш алып барат деп айтчу. Адамдар утулуп калуудан корккондуктан утулуп калышат, дечү ал. Бир мезгилде улуттук футбол лигасынын мыкты коргоочусу Фен Таркентон минтип айткан: жеңүү бул утулуп калуудан коркпогондук. Жашоодо жеңиш утулуудан кийин келишин байкадым. Велосипедди тебүүнү үйрөнгөндөн мурда мен көп жолу жыгылганмын. Эч качан гольф тобун жоготпогон оюнчу жолуктура элекмин. Мурда акчасын жоготпогон бай адамды мен көрө элекмин. Көпчүлүк адамдардын каражат жеңишине жетпегенинин себеби бай болуу сүйүнүчүнө караганда акча жоготконуна ичи ачышканы көпкө созулат. Техаста мындай макал бар: ар бир адам бейишке түшкүсү келет, бирок эч кимдин өлгүсү келбейт. Көпчүлүк адамдар бай болгусу келет, бирок акча жоготуудан аябай коркушат. Эгер алар өлгүсү келбесе, бейишке кантип түшмөк эле? Баятам Техаска болгон сапары жөнүндө май көкөбүзгө көп жолу айтып берген. Эгер сиз чындыгында тобокелчиликтен, жоготуудан, жеңилүүдөн коркпогонго үйрөнгүңүз келсе, анда Аламого баргыла. Аламо бул эр жүрөктүү адамдардын чыныгы тарыхы. Алар душмандарынын күчтүүлүгүнө, өздөрүнүн жеңилип калаарына карабай согушууга барган. Колго түшүп берүүнүн ордуна өлүмдү тандаган. Бул тарыхый окуяда үйрөнө турган көп нерсе бар. Техастыктар жол болбоочулуктан кантип арылышат? Алар ошондо Аламо эсиңде болсун деп кыйкырышат. Май көкөбүз Аламо жөнүндө окуяны көп жолу укканбыз. Ар дайым ката кетирип же акча жоготуп алуудан корккондо ал окуяны бизге баятам айтып берчү. Ага күч кубат берчү. Ал каражат жоготууну дайым каражат жеңүүгө айлантырганга жардам берчү. Жеңилген сайын баятам кайра күч алып, тапкычтыкка жөндөмдүү болуп жатканын билчү. Башкалардын колунан келбегендик жол болбоодон пайда алууну билбегендигин токтотуу болуп саналат. Ал алдыга кадам жасаганга баятама күч берчү. Мага техастыктар аябай жагат. Алар чоң кырсыкты Аламону туристтерге кызыктырарлык нерсе кылып, миллиондогон акчаларды иштеп жатат, дечү баятам. Бирок бүгүн мага баятамдын техастыктар өзүнүн кырсыгын көмүп коюшпайт. Аны менен көңүл эргитип, иш баштаар чакырыкка айландырышат. Жол болбоочулук техастыктарды жеңүүчүлөргө үндөйт. Бирок бул формула жалгыз гана техастыктарга тийиштүү эмес. Бул формула бардык жеңүүчүлөргө тийиш деген сөзү абдан маанилүү. Жеңүүчүлөр үчүн утулуу бул допинг.
Утулуудан күч албаган жеңүүчүлөр үчүн утулуу баардык үмүтүнүн кулашы экендиги чындык. Джон Рокфеллер: мен дайым азаптуу ишти кандайдыр бир мүмкүнчүлүккө айландырганга аракет кылам дечү. Улуту Япон америкалык болуп, мен минтип айтмакчымын. Көпчүлүк Перл Харбор америкалыктардын ката кетирүүсү деп айтышат. Перл Харбор бул япондуктардын катасы демекчимин. Тора деген кинодо сүрдүү япон адмиралы кубанып жаткан карамагындагыларга уктап жаткан аждаарды ойготуп алдыкпы деп коркуп жатам деп айткан. Перл Харбор эсиңерде болсун деген сөз чакырыкка айланды. Бул сөздөр лозунг болуп, Американын бир чоң жоготуусу жеңүүгө себеп болду. Ушул чоң жеңилүү Америкага күч берип, дүйнөдөгү ири мамлекеттердин бири болуп калды. Жеңүүчүнүн эң чоң сыры утулуучулар билбеген сыр. Улуу күч кубат берип, жеңүүгө алып келет. Жеңүүчүлөр утулуудан коркушпайт. Алар жеңилгенди жек көрүшөт. Жеңилүү мыкты болгонго шык берет. Утулуудан корккон адам менен утулууну жек көргөн адамдын ортосунда чоң айырма бар. Көпчүлүгү акча жоготуудан аябай корккондуктан акчаларын жоготот. Каражат жагынан дагы, жашоосунда дагы коркушуп, аз-аздан кыска кадам ташташат. Ал адамдар чоң үй, чоң машина сатып алышат. Бирок чоң инвестиция жасашпайт. Америкалыктардын 90%-нан көбү каражат жетишпегендикте жашаганынын себеби эч нерсени жоготуп албагандай болуп иш жүргүзгөндүгүндө. Алар жеңүүчүдөй болуп иш алып барышпайт. Алар каражат пландоочуларга, бухгалтерлерге же биржа брокерлерине барып, балансташкан портфолио сатып алышат. Портфолио деген Италия сөзүнөн документтер үчүн портфель, даяр ишти көрсөтүп турган документтер, сүрөттөр, дизайн, архитекторлордун моделдери жана башкалар. Элдер акчасын депозит сертификаттарына, жарытылуу эмес пайыз кирешеси менен облигацияларга, ачык типтеги инвестиция фондундагы баалуу кагаздарга, азыраак акцияларга салышат. Бул коркунучсуз, акылдуулук менен жасалган, бирок бул жеңүүчүнүн портфолиосу эмес. Бул портфолио утулбашка аракеттенип иш жүргүзгөн кишиники. Мени туура түшүнгүлө. Коркунучсуз портфолиону 70% америкалыктар пайдаланат. Бул жүрөктү оорутат. Анын жоктугунан көрө бир аз болсо да анын коркунучсуз болгону жакшы. Коопсуздукту жакшы көргөн адамдар үчүн бул мыкты. Бирок балансталган портфолиого таянып, жаңылбастык менен иш алып баргандык бул ийгиликтүү инвесторлор жөнүндө жүргөн жол эмес. Эгер акчаңыз аз болсо, сиз бай болгуңуз келсе, анда сиз эң негизгиси оор басырыктуу эмес, багыт алган максаттуу адам болушуңуз керек. Эгер сиз ийгиликтүү адамды карасаңыз, иш баштарынын алдында ал киши оор басырыктуу эмес болгондугун байкайсыз. Сабырдуу адамдар эч жакка барышпайт. Бир нерсеге жетишүү үчүн алар ордунан козголушат. Алдыга жылыш үчүн сиз оор басырыктуу адам болбошуңуз керек. Ошондо сиз алдыга жыла баштаганыңызды көрөсүз. Томас Эдисон салмактуу адам болгон эмес, ал багыт алган адам болгон. Билл Гейтс, Дональд Трамп, Джордж Сорос булардын баары багыт алган, максатына жетем деген адамдар болгон. Джордж Паттон танкаларды узун кылып тизип алып, немистерге чабуул салган эмес. Ал немистердин коргонуусу алсыз болгон жерине танкалар менен жарып кирген. Француздар Мажимодо өзүнүн аскерлерин узунунан бириндетип салган. Анын эмне болгонун силер билесиңер. Эгерде сиз бай болгуңуз келсе, бир нерсеге көңүл коюшуңуз керек. Бир канча идишке көптөн жумуртка салыңыз. Кедей жана орто жашаган адамдардай көптөгөн идиштерге аз-аздан жумуртка салбагыла. Эгер сиз утулуп калыштан корксоңуз, жаңылбай иш кылыңыз. Эгер сизди жеңилип калуу алсыздандырса, жаңылбастык менен иш жүргүзүңүз. Балансталган инвестиция менен шугулданыңыз. Эгерде сиз 25 жаштан өткөн болсоңуз, тобокелчиликтен корксоңуз, жашооңузда эч нерсени өзгөртпөңүз. Катасыз иш алып барыңыз, бирок эртерээк алдын ала баштаңыз. Топтогон акчаңызды эртерээк иштете билиңиз. Эмнеге дегенде бул көп убакытты талап кылат. Бирок сиз каражаттык эркиндикке чыкканды, келемиш айлампасынан өткөндү кыялдансаңыз, анда мен жол болбогондукка кандай карайм деп өзүңүздөн сураңыз. Эгер сизге жол болбоочулук алдыдагы жеңүүчүлүккө эргүү берсе, анда сиз мүмкүн тобокелчиликке барышыңыз керектир. Бирок мүмкүн керектир деп жатам. Эгер утулуп калуу
сизди алсыздандырса же чагылган чартылдатып, сиз ойлогондой болбой, бирөөнү сотко бериш үчүн бутуңуз менен жерди тепкилеп, адвокатка телефон чалдырса, анда жаңылбастык менен иш жүргүзүңүз. Толук жумуш убактысын иштеңиз. Облигация же баалуу кагаз сатып алыңыз. Бирок эсиңизде болсун, бул каражат куралдары коопсуздуу топко кирсе да кандайдыр бир деңгээлде коркунучу бар. Бул жерде чындыкка окшобогон билимдин кереги жок. 5-класстын математикасын билсең жетиштүү болот. Бирок актив графасына кошуу жана топтоо оюнуна олуттуу мамиле жасоону талап кылат. Бул оюн сабырдуулукту, жол болбоочулукка акылдуулук менен мамиле кылууну эркти талап кылат. Жеңилип калгандар иш оңунан чыкпай, жолу болбой калуулуктан корккондор артына карабай качат. Бирок бул абал багынбаганды жеңүүчүгө айландырат. Номер 2 себеп. Маданиятка жана коомдук моралга терс мамиле жана аны жоюу. Асман кулап жатат. Асман кулап келе жатат. Баарыңар эле ферманы айланып, чуркап келе жаткан кырсыкты айтып жүргөн Малыш аттуу жөжө жөнүндөгү аңгемени билет болушуңуз керек. Арабызда ошондой каармандар бар экенин да билебиз. Бирок баарыбызда деле бир аз болсо да Малыш аттуу жөжө бар экенин сезебиз. Маданиятка жана коомдук моралга терс мамиле жасаган адамдарда ошол жөжөгө окшош күмөн саноо жана коркунуч сезими бизди ээлеп алганда ички дүйнөбүздө кичинекей жөжө болуп калабыз. Мен тапкыч эмесмин. Мен жетишерлүү жакшы адам эмесмин. Башкалар менден көрө дурус дейбиз. Шектенүү сезими бизди шал кылып коет. Бизде эгердечи деген ою башыбызда турат. Эгерде мен инвестиция жасагандан кийин экономика артка кетсечи? Эгерде көзөмөлдөй албай, акчамды кайтара албай калсамчы? Эгер мен пландагандай болбой калсачы? Деп шек санайбыз. Биздин баарыбызда сурабасак деле кемчиликтерди айтып турган досторубуз, тууган ургубуз бар. Алар көпчүлүк учурда ошол нерсени ишке ашыра алам деп өзүң ишенесиңби? Эгер ошондой эле мыкты идея болсо, эмнеге башкалардын башы жеткен жок? Же колуңан келбейт? Эмне деп жатканыңды өзүң да билбейсиң деп айтышат. Ал сөздөр оор тийгендиктен биз ишти баштабай туруп калабыз. Коркунуч сезими бүт ички дүйнөбүздү ээлеп алат. Түндө уйкубуз качат. Алдыга жылганга күч-кубатыңызды жоготосуз. Биз коопсуздуу жолду тандайбыз. Мүмкүнчүлүктөр бизден четте өтөт. Алдыга жылганга күч-кубатыбыз жок. Кыймылдабай ордубузда отура беребиз. Өмүрүбүз өтүп кетет. Бир жолу болсо да мындай абалда биз башкалардан көрө көбүрөөк болгон болушубуз керек. Fidelity Magellan фондундагы Питер Линч алдын ала айтылган асман кулап келе жатат деген коркунучтуу эскертүүнү баарыбыз угуп жүргөн чурулдоодой кабыл алат. Айгайлоо биздин башыбызда пайда болот же башка жактан келет. Көбүнчө чурулдоо досторубуздан, тууган уругубуздан, массалык маалымат каражаттарынан чыгат. Линч 50-жылдары массалык маалымат каражаттарынан негизги жаңылыкты ядролук согуш опузасын эскертет. Ядролук согуш коркунучу адамдарды бомбадан качуучу жерлерди куруп, ошол жерге азык-түлүк менен сууну сактай баштаганга чейин алып барды. Эгерде бомбадан жашынуучу жерлерге кетирген акчаны инвестицияга жумшаганда, азыр каражат көз карансыздыкка чыгып калмак. Бир канча жыл мурда Лос-Анджелесте кылмыштуулук күч алып кеткенде өлкө боюнча курал жарак соодасы өстү. Гамбургердеги жакшы бышырылбаган эттин айынан Вашингтондо адам өлсө, Аризонанын саламаттык сактоо департаменти ресторандарга этти жакшы бышырылга деп буйрук берет. Фармацевтикалык компания коммерциялык телекөрсөтүүдө грипп оорусу жөнүндө айтат. Февраль айында гриппке каршы дары-дармектер жарнамасы чыгат. Оору менен кошо дарынын сатылышы да өсөт. Эмнеге адамдар начар жашайт? Анткени инвестициялоого келгенде алардын кулагына асман кулап келе жатат, асман кулап келе жатат деп кыйкырып жүргөн жөжөнүн үнү угулат. Бул бизге токтоосуз таасир берет. Эмнеге дегенде биздин баарыбыздын ички дүйнөбүздө кичинекей жөжө жүрөт. Миш-миштер, өлүм жөнүндө сөздөр, шектенүүнүн жана коркунуч сезими тынсыздандырбоо үчүн чоң эркти талап кылат. 1992 жылы биздин таанышыбыз Ричард Бостондо Феникске конокко келди. Кыймылсыз мүлк жана акциялар менен иш жүргүзүп жатканыбызды көрүп, аябай таң калды. Ал мезгилде Фениксте үйлөрдүн баасы төмөн болчу. Акча салып,
каражатты өстүргөнгө жакшы мүмкүнчүлүк деп эсептеген аймактарды 2 күн кыдырып Ричардка көрсөттүк. Аялым экөөбүз кыймылсыз мүлк сатуу боюнча агент эмеспиз, биз инвесторбуз. Ричардка жакшы райондон үй таап, кыймылсыз мүлк саткан агентти чакырдык. Ал Ричардка ошол эле күнү бир үй сатты. Уктоого арналган 2 комнатасы бар. Шаардын ичиндеги үйдү ал $42,000 алды. Ошондой эле тамдын баасы $65,000 чейин барчу. Келишим Ричардка жакты. Үй сатып алып, ал Бостонго кайтты. 2 жумадан кийин баягы үйдү саткан агент бизге телефон чалып, силердин таанышыңар келишимден баш тартты деп айтты. Эмне болгонун билиш үчүн ошол замат Ричардка телефон чалдым. Ал кошунасы менен сүйлөшүп көрдүм деди. Кошунасы бекер кылыпсың жана көп төлөп коюпсуң деп айтыптыр. Кошунаң инвесторбу деп сурадым. Ричард жок деди. Эмнеге анда кошунаңды уктуң десем, ал дагы жакшыраак караштырып ойлонуп көрүшүм керек экен деди. Акырында Фениксте кыймылсыз мүлк базары өзүнө келди. 1994-жылдары ошол чакан үйдү жайында 1 айга $1000, кышында $2,500 арендага берсе болмок. 1995-жылы ошол үй $95,000 болду. Ричард эч кандай утушка ээ болгон жок. А бирок келемиш айлампасынан чыгып кетсе болмок. Ал азыр деле эч нерсе кылбай эле жүрөт. Фениксте дагы деле арзан үйлөр бар. Арканды алыс таштап, алысты көрө билиш керек. Ричардтын келишимден баш тартканы мени таң калтырган жок. Бул сатып алуучунун өкүнүчү деп айтылат. Биздин баарыбызда бул сезим баарыбызды кыжырыбызды келтирет. Кичинекей жожо жеңди. Мүмкүнчүлүктү Ричард колдон чыгарды. Менин көз карашым боюнча шектенүү, коркоктук, маданиятка жана коомдук моралга терс мамиле кылгандык адамдарды кедейчиликтин кишенинен бошонууга тоскоол болуп, катасыз иш алып барганга мажбурлайт. Чыныгы жашоо сиздин байышыңызды күтүп турат. Келемиш айлампасынан чыгуу оңой эле. Бул жогорку билимди талап кылбайт. Бирок шектенүү көпчүлүктү ишкердүүлүктөн артка тартат. Өзүн акылдуу сезгендер эч качан утушпайт дечү баятам. Башкара алгыс шектенүү жана коркоктук акылдууну жаратат. Маданиятка жана коомдук моралга терс мамиле кылгандар сындайт. Уткандар анализдейт дечү. Баятам айтчу. Сын адамдын көзүн сокур кылат. Ошол эле мезгилде талдоо адамдын көзүн ачат. Сындоочулар көрбөй калган мүмкүнчүлүктү талдоо көрсөтөт. Башкалар байкабай жүргөн нерсени таап алуу адамды ийгиликке жеткирет. Кыймылсыз мүлк каражат көз карансыздыкка жана эркиндикке чыгууга эң сонун инвестиция жасоочу курал. Мен кыймылсыз мүлктү каражат эркиндигине чыгуучу курал деп сөз баштаганда, мен туалетти ремонттогум келбейт деген сөздү угам. Бул Питер Линч айткандай чуу дегенди түшүндүрөт. Буну менин баятам коомдук моралга терс мамиле кылган адамдардын келжиректиги деп атачу. Андай адам сындайт, бирок анализдебейт. Ал шектенүү, коркоктук сезимдерине өзүнүн акыл эсин караңгылыгына жол берет. Шектенүү, коркоктук сезимдери чындыкты көрө албайт. Кимдир бирөө мен ажаткананы ремонт кылгым келбейт дегенде, мен ага эмне, мени ремонт кылгым келип жатат деп ойлойсуңбу деп суроо бергим келет. Ошол ажаткана көйгөйүнө такалып калган адамдар эркиндикке чыгуучу жолун өздөрү тосушат. Мен келемиш айлампасынан чыгууну айтып жатам. Эркиндиктин ордуна ажаткананы көргөн адамдардын ой жүгүртүүсү кедейчиликке алып келет. Адамдар анализ жасагандын ордуна сындай баштайт. Баятам айтчу, мен каалабайм деген 2 сөз бирөөлөр үчүн ийгиликке жетишүүгө тоскоол болсо, бирөөлөр үчүн тескерисинче ийгиликтин ачкычы болуп саналат. Мен дагы ажаткананы ремонттогум келбегендиктен кылдаттык менен мүлк башкармалыгында иштеген адамды издейм. Ажаткананы ремонттоо ошонун милдетине кирет. Эгерде мен үй жана квартиралар менен шугулданган ишбилги мүлк башкаруучуну таапсам, акча агымы өйдөгө көтөрүлөт. Ал мага көп кыймылсыз мүлк сатып алганга мүмкүнчүлүк берет. Эмнеге дегенде, мен ажаткананы ремонттойм деп башымды оорутпайм. Ишбилги башкарма кыймылсыз мүлк иштери боюнча ийгиликтин ачкычы. Кыймылсыз мүлккө караганда жакшы менеджерди тапканым мен үчүн өтө маанилүү. Ал арзан баада сатылып жаткан үйлөрдү сатуу менен шугулданган агенттикке караганда мурда табат. Бизнесте мындай башкармалар аябай баалуу ишкер болуп саналат. Баятам айткан, баягы мен каалабайм деген 2 сөз бирөөлөр үчүн ийгиликтин ачкычы дегендин маанисин дагы бир жолу түшүндүрүп кетейин.
Мен дагы ажаткананы ремонт жасагым келбегендиктен кантип көбүрөөк кыймылсыз мүлк сатып алууну ойлондум. Ал менин келемиш айлампасына катышуумдан айрылтмак. Тиги адамдар эч нерсе жасабай, дагы деле мен ажаткананы ремонттогум келбейт дегендер эң сонун инвестиция мүмкүнчүлүгүнөн баш тартып, каражаттык эркиндикке чыга албай жүрүшөт. Жеке эркиндиктен көрө алар ажатканага көп маани беришет. Фонд биржасында мен акчамды жоготуп алгым келбейт дегендерди көп угам. Мени же башка бирөөлөрдү акчасын жоготууну жакшы көрөт деп ким айтты? Акчасын жоготкусу келбегендиктен көпчүлүк адамдар акча таппайт. Анализ кылгандын ордуна өздөрүн акылдуу сезишип, фонд биржасында эркиндикке чыгууга жардам берүүчү эң сонун инвестиция мүмкүнчүлүгүнөн баш тартышат. 1996 декабрь айында досум экөөбүз бензин саткан жерден өтүп бара жатканбыз. Досум бензиндин бааларын көрүп, жакында нефтинин кымбатташын сезди. Ал мага жакында асман кулап түшөт деп чуркап жүргөн кичинекей жөжөгө окшоп көрүндү. Үйгө келгенде ал алдыдагы бир канча жылдар бою нефтинин баасы улам өсүп турганын далилдеп берди. Мен билбеген статистикаларды көрсөттү. Бирок менде эле нефти компаниясынын анча-мынча акциялары бар болчу. Досум берген маалыматтан кийин мен ошол замат нефти компаниясын издей баштадым. Жаңы нефти чыга турган жерди иштетүүчү компанияны таптым. Мен брокериме ал абдан жакты. Ал компаниянын бир акциясы 65 центтен 15 000 даана сатып алдым. 1997 жылы февраль айында баягы досум экөөбүз күйүүчү майы саткан жерден өтүп баратып, бензиндин баасы 15%га өскөнүн байкадык. Мен жылмайып коюм. Эмнеге дегенде, менин кичинекей нефть компаниям 1997 жылы январь айында нефти чыга турган жаңы жерди табышкан. Мен мурда сатып алган акциялардын бир даанасынын баасы $3 кымбаттаган эле. Кичинекей жөжө адамдарга анализ жасатпайт. Эгерде элдер фонд биржасында инвестиция жасап жатканда стоп деген кандай иштээрин билгенде, жеңилүүлөргө караганда жеңүүчүлөр көп болмок. Стоп бул жөн эле компьютердик буйрук. Сиздин акцияңыз автоматтык түрдө сатыла берет. Эгерде алардын баасы түшө баштаганда, баягы компьютердик буйрук жоготууну токтотуп, максималдык пайданы кармап калганга жардам берет. Жоготууну жек көргөндөргө бул эң сонун курал. Адамдар мен каалайм деген сөздү айтпай жатып, мен каалабайм дегенди укканда, алардын кулагына чуу өтө бийик угулуп жатканын билем. Малыш аттуу жөжө тигинин башына кирип алып, асман кулап жатат, ажатканалар бузулуп жатат деп алардын кулак мээсин жейт. Адамдар каалабаган нерсенен качышат, анан ошол катасы үчүн чоң бааны төлөшөт. Алар жашоодон алгысы келген нерсени эч качан албай калышы мүмкүн. Баятам мага кичинекей жөжөнү эмне кылаарымды мындай кеңеш берген. Жөн эле полковник Сандерстей жаса. Ал 66 жашында бизнесин жоготкон. Анан социалдык камсыздоо бөлүмү берген акчага жашаган. Ал акча эч нерсеге жеткен эмес. Сандерс куурулган тооктун рецептин сунуштап, бүт Американы кыдыра баштайт. Бирөөлөр ага ооба, дээрден мурда көп жолу жок деп кабыл алган эмес. Мына ошондо пенсия жашка барып калганда Сандерс мультимиллионер болду. Ал эр жүрөк, айтканынан кайтпаган киши болгон деген баятам. Харлане Сандерс жөнүндө мына ушундай маек берген. Шек санап, коркуп жатканыңарда башыңардагы кичинекей жөжөнү алып, Сандерс кичинекей жөжөсүнө кандай мамиле жасаган болсо, силер да ошондой кылгыла. Ал кууруп салган. Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Номер 3 себеп. Жалкоолук. Бош эмесмин деген адамдар көбүнчө жалкоо келишет. Акча табам деп, көп иштеген бизнесмен жөнүндө аңгемени көп эле жолукканбыз. Үй бүлөсүн багыш үчүн ал тынбай иштейт. Саар бою ал кеңсесинде олтурат. Дем алыш күндөрү болсо, калган жумушун үйүнө алып келип иштейт. Бир күнү жумуштан үйүнө келсе, үй аңгырап бош. Анын аялы балдары менен кетип калган болот. Аялы менен ыркы келишпей жүргөн. Үй бүлөдөгү көйгөйдү чечиштин ордуна бизнесмен жумушунан бошобой жүрө берет. Эми анын кайгы муң басып, ишке жөндөмүн жоготуп, жумушунан айрылат. Мен бүгүн байлыгына камкордук көрбөгөн, колу бош болгон адамдарды көп жолуктурам. Өзүнүн ден соолугуна кам көрүү үчүн жумуштан колу бош болгон адамдар көп. Баарына бир эле себеп.
алардын бош убактысы жок. Бошо болгондуктан алар көп нерседен качышат. Түшүндүрүүнүн да кажети жок. Алардын баарына өзүнүн көзү жетип турат. Эгерде аларга мындай кыл деп ооз ачсаңар, силерге ачууланып кыйкырып бериши да мүмкүн. Жумушунда көп кармалбай, бирок үй бүлөсү менен болбосо, анда алардын телевизордон колу бошобойт. Балык уулоо менен алек болот, гольф ойнойт, магазиндерде жүрө берет. Бирок өтө зарыл нерседен качып жатканын ичинен аңдайт. Жалкоолукка каршы амал барбы? Бар, бул кичинекей сараңдык. Жаш кезибизден баштап сараңдык бул бирдемкени өтө каалоолук, бул адамдын жаман сапаты деп мээбизге сиңип калган. Зыкым адамдар бул начар адамдар деп айтчу апам. Бирок баарыбыз ичибизден көркөм, жаңы нерсеге ээ болууну каалайбыз, аракет кылабыз. Ата-энелер балдарынын чоң каалоосун башкарып, басынтыш үчүн аны күнөөлөй баштайт. Сен өзүң жөнүндө гана ойлойсуң, эжең менен иниң бар экенин эсиңден чыгарып койдуңбу деп айтканды апам жакшы көрчү. Эмнени сатып бер дейсиң деп атам сураганды жактырчу. Сен эмне акча баса турган станогубуз бар деп ойлойсуңбу? Сен эмне акча дарактын башында өсөт дегиң барбы? Бай эмес экенибизди өзүң деле жакшы билесиң го дечү атам. Ушундан соң мен өзүмдү аябай күнөөлүү сезчүмүн. Кээде мен сага ал нерсени сатып бериш үчүн аябай иштеп өлүп кете жаздачу болдум. Мейли, мен аны сатып берем, бирок мен бала кезимде мындайды кыялдана да албайт болчумун деген сөздөрдү угууга туура келчү. Мен кошунам бар. Ал машинасын гаражына койгонго мүмкүнчүлүгү жок. Гаражы балдарынын оюнчуктары менен толтурулган. Анын эркек балдары каалаган оюнчугун алдырышат. Менин балдарым бир нерседен кем болушун каалабайм деп айтат кошунам. Ал балдарынын жогорку билим алуусуна же каарлык кезине эч нерсе топтогон жок. Бирок анын балдарында дүкөндө сатылган оюнчуктардын баары бар. Жакында ал почта аркылуу жаңы кредиттик карточка алды да балдарын Лас-Вегаска алып жөнөдү. Ал мага менин бул нерсенин баары балдарым үчүн жасап жатам деп өзүн курмандыкка чалгандай сүйлөдү. Баятам өзүм каалаган нерсени сатып алганга мүмкүнчүлүгүм жок деген сөзгө тыюу салчы. Өзүмдүн үйүмдө бул сөздөрдү дайым укчумун. Баятам балдарынан мен өзүмө бул нерсени сатып алганга кантип мүмкүн кылам деп айтууну талап кылчу. Ал мен өзүмө бул буюмду сатып алганга шартым жок деген сөздөр мээнин иштешин токтотот деп эсептөөчү. Бирок мен өзүмө бул буюмду кантип сатып аламын деген сөздөр мээнин активдүү иштете баштайт. Ой жүгүртүүгө мажбур болгон мээ суроолорго жоопту сөзсүз издей баштайт. Эң негизгиси, мен өзүмө бул буюмду сатып алганга шартым жок деген сөздү баятам калп деп эсептеген. Адамдын руху бул нерсени дайыма сезет. Адамдын руху аябай кубаттуу дечү баятам. Ал баарын жасай алышын билет. Эгер сиздин жалкоо акыл эсиңиз мен өзүмө бул буюмду сатып алганга шартым жок десе, ичиңизде чыныгы согуш чыгат. Сиздин рухуңуз жинденет. Сиздин жалкоо акыл эсиңиз өзүнүн калпычылыгын коргойт. Рух бол кыймылда, спорт залга барып машык деп кыйкырат. Жалкоо акыл эс мен чарчадым, бүгүн көп иштедим дейт. Же адамдын руху кедей болуп жашагандан тажадым, жүр барып байлык десе, ага жалкоо акыл эс бай адамдар сараң адамдар, машакаты да көп, кооптуу, акчанын баарын жоготуп алса болот. Мен ансыз деле көп иштеп жатам, жумушумда иш толтура. Карасаң кечке чейин канча иш бүтүрүшүм керек. Мен эртең менен босума арбын иш бүтүрүп алып барышым керек деп жооп берет. Мен өзүмө бул буюмду сатып алганга шартым жок деген сөздөр кайгырууга, алсыздыкка, чүнчүп кетүүгө, кыжырланууга, көңүл чөктүрүүчүлүккө алып келет. Мен өзүмө ушул нерсени сатып алганга кантип мүмкүн кыла алам деген сөздөр кыялданууга, мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Баятамы кишинин эмне сатып алгысы келип жатканы кызыктырбоочу. Аны акыл эс менен рухту бекемдеген мен өзүмө бул нерсени кантип сатып алганга мүмкүн кылам деген сөздү ичиненби, сыртынан болобу айтып жатканы тынсыздандырчу. Баятам май көкөбүзгө эч нерсе деле берчү эмес. Анын ордуна бизден силер өзүңөргө керектүү нерсени сатып алганга кантип жетишесиңер деп сурачу. Окуган колледжибизге да өзүбүз таап төлөчүбүз. Биз кантип максатыбызга жетүүнүн жолун үйрөнгүсү келбей калбасын дейт окшобойбу? Мен билем, бүгүн миллиондогон адамдар сараңдыгы үчүн өздөрүн айыптуу сезишет. Ал сезим аларды бала кезинен бери кое бербей жүрөт. Айыптоо сезими,
Адам жакшынакай нерсени өзүнө сатып алгысы келгенде ойгонот. Адамдын мээсинде бала кезинен баштап эле сен бул буюмдуу боло албайсың же сен өзүңө бул буюмду сатып алганга жетише албайсың деген сөздөр жашап келет. Мен келемиш айлампасынан чыгууну чечкенде мен алдымда кантип өзүмө эч качан иштебөөнү мүмкүн кыла алам деген суроо пайда болду. Менин акыл эсим жооп жана чечимдерди бере баштады. Эң кыйыны ата-энемдин өзгөрүлбөгөн, биздин бул буюмду сатып алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок деген сөзүнөн арылуу болду. Ата-энемдин дагы башка өзүңдү айыптуу сездире турган, закымдыкты басынта турган, жалгыз өзүңдү гана ойлогонду токтот, эмне үчүн айланаңдагыларды ойлобойсуң деген сөздөрү менен күрөшүүгө да туура келди. Кантип жалкоолукту жеңүү керек? Жооп кичинекей сараңдык менен. Адам олтуруп алып, ден соолугум чың, жагымдуу, сексуалдуу болсом эмне пайда алам? Же эгерде мен иштебесем, менин кийинки жашоом кандай болот? Же каалаган суммадагы акчам болгондо мен эмне кылмакмын деп өзүңдөн сурашың керек. Алдыга жылуу кичинекей сараңдыктан, жакшы буюм каалоодон башталат. Биздин чөйрө өнүгүп өскөнүнүн себеби биз жакшы жашоого умтулгандыгыбызда. Жаңы ойлоп табуулар биз жакшы жашоого умтулгандыктан пайда болуп жатат. Биз мектепке барып мыкты окуганыбыздын себеби ийгиликтерге жетүүнү каалайбыз. Эгерде сиз бир ишти жасашыңыз керек болсо, бирок андан качсаңыз, өзүңүзгө ал нерседен эмне пайда көрөсүз деген суроо бериңиз. Бир аз сараңыраак болгула. Бул жалкоолукка каршы күрөшүүдө эң жакшы. Уолл-стрит тасмасында Майкл Дуглас сараңдык бул пайдалуу дегенин эстесеңер, бай атам бул жөнүндө айып сараңдыктан жаман. Эмнеге дегенде, айып адамдын жанын уурдайт деген. Жалкоолук менен күрөшүү жөнүндө Эленора Рузвельттин сөзүн тыңдап көрөлүчү. Жүрөгүңөр туура деп эсептегенди жасагыла. Эмне кааласаңар да силерди айыптайт. Бирдеке кылсаңар дагы жана эч нерсе жасабай калсаңар дагы силерди каргашат. Бул сөз эң жакшы айтылган деп эсептейм. Номер 4 себеп. Көнүмүш өрнөктөр. Биздин жашоодо билимге караганда көнүмүш адаттарыбыз көбүрөөк таасир берет. Башкы каарман болуп Арнольд Шварценеггер катышкан Конан киносун көрүп, менин бир таанышым мындай деди. Мен дагы Арнольд Шварценеггердегидей эле дене түзүлүшүн каалайм деди. Ошол жерде тургандардын баары макулдугун билдиришип баштарын ийкешти. Ал мурда алсыз арык болгон деп уккам, деп башка бир таанышым айтты. Ооба, мен дагы уккам деп дагы бирөөсү кошумчалады. Дагы ал суу жыгылып жатып калгыча спортзалда машыга турган адаты бар деп уккам. Ооба, ага бул аябай зарыл деп 5-чи таанышым айтты. Деди арабызда дагы бир таанышыбыз. Ал ошондой болуп жаралган. Эмне, биздин Арнольдтон башка сөзүбүз жокпу? Андан көрө пиводан ичели деди. Мына силерге жүрүш-турушту башкарган көнүмүш адатка мисал. Бай атамдан байлардын көнүмүш адаттары жөнүндө сураганым эсимде. Ал мисалдарды келтирип, өзүмдүн суроома өзүм жооп табышымды каалады. Сенин атаң качан өзүнүн эсептөөлөрүн газ, суу, свет, соцфонд, кредит жана башка төлөмдөр төлөйт деп сурады бай атам. Ар айдын башында дедим мен. Ал өзүнө анча-мынча акча алып коебу деп сурады ал. Аябай аз дедим. Арзыбаган эле сумма. Жашоо үчүн күрөшкөндүгүнүн эң башкы себеби ушул деди бай атам. Анын жаман көнүмүш адаттары бар экен. Сенин атаң башка бирөөгө биринчи төлөйт, а өзүнө акырында төлөйт экен. Анда да бир аз акча арттырып калбайт деле дедим мен. Бирок ал өзүнүн эсептөөлөрүн төлөш керек да, же сиз аларды төлөбөсүн деп айткыңыз келип жатабы? Албетте төлөш керек деди бай атам. Мен эсептөөлөрдү өз убагында төлөгөнгө чоң маани берем. Өкмөткө төлөгөндөн алдың, мен өзүмө биринчи төлөйм. Акчаңыз жетпей калсачы деп сурадым мен. Анда эмне кыласыз? Мурдагыдай эле деди ал. Мен эң биринчи өзүмө төлөйм. Эгерде акчам аз болсо дагы, өкмөткө караганда өзүмдүн актив графам мага өтө зарыл. Бирок дедим мен, өкмөт өзүнө тиешелүүсүн алганга аракет кылбайбы? Артыңыздан кубалабайбы? Төлөбөсөң артыңдан түшүп алат деди бай атам. Төлөбө деп айткан жокмун го. Мен болгону акчам аз болсо да биринчи өзүмө төлөйм дедим. Бирок кантип деп сурадым. Маселе кантип дегенде эмес, маселе эмнеге дегенде. Макул, эмнеге? Мотивация деди бай атам. Эгерде мен эсептөөлөрүмдү убагында төлөсөм, мени ким наразы болуп кыйкырып чыгат дейсиң?
Менби же менин кредиторлорумбу? Албетте сиздин кредиторлоруңуз кыйкырып чыгат да, дедим мен. Өзүңүзгө төлөбөсөңүз, сиз эч нерсе деле демек эмессиз. Сен туура эмес түшүнүп жатасың. Мен өзүмө төлөгөндөн кийин салыкка жана башка төлөмдөрүм мага катуу басым жасайт. Ошол нерсе мени башка кошумча киреше издегенге мажбурлайт. Акча төлөө зарылдыгы менин мотивациям болот. Иш ошол нерсеге такалганда мен ар кандай жолдорду издечүмүн. Жаңы компанияларды уюштурчумун. Фонд биржасында соода кылчумун. Кредиторлорумду артыман түшүп албаш үчүн өзүм ишенимдүү болуш үчүн ар кандай жумушту алчумун. Кредиттерди төлөө зарылдыгы менин жан талашып иштөөгө, ой жүгүртүүгө мажбурлоочу. Акырында акча маселесине келгенде мени тапкыч шамдагайлуу кылды. Эгерде мен өзүмө акыркы иретте төлөгөнүмдө үстүмөн болгон кысымды сезбей, мен жакыр болмокмун. Ошондо өкмөттүн бересеңиз бар адамдардын алдында коркуп жаткандыгыңыз сизди мотивациялап турат экен да. Туп-туура, деди баятам. Өкмөттүн салык жыйноочулары карызды берүү милдети адамдын жүрөгүн түшүрүүнү билет. Алардын баары бирдей иш алып барат. Көпчүлүк адамдар алардын алдында коркушуп, өз убагында төлөп турушат, а өздөрүнөн эч качан төлөшпөйт. Сен салмагы 96 фунт, мүнөзү мажырөө, бош, бетинде кум чачса дагы унчукпаган адам жөнүндөгү аңгемени билесиң да. Ооба, дагы мен дайыма комикс журналдарынан оор атлетика жана бодибилдинг сабагы жөнүндө журналдарды көрөм деп башымды ийкедим. Мына ошо көпчүлүк адамдар бетине кум чачканга уруксат беришет. Мен алдуу болуш үчүн өзүмдүн коркоктук сезимимди өкмөттүн мушкерлерине каршы колдонууну чечтим. А башкалар ошол коркоктук сезиминин айынан күчүн жоготушат. Өзүңдү мажбурлап, кошумча акча кайсыл жерден иштеп табам деп ойлонгондор эси ооганча оордуктарды көтөрүп алып жумушка барган менен барабар. Мен акча акыл күчүмдү канчалык көп машыктырсам, ошончолук алдуу боло баштайм. Мен эми өкмөттүн мушкерлеринен коркпойм. Баятамдын эгер мен биринчи иретте өзүмө төлөсөм, каражат жагынан да, акылдуулук жагынан да алдуу болом деп айткан сөзү жагат. Эгерде мен акыркы иретте өзүмө акча төлөсөм же такыр төлөбөсөм, мен алсырай баштайм. Ошондо жанагы бостор, кредиттерди, салыктарды жыйнагандар, квартира бергендердин баары кысымга алып, мен бирдемке жасаш үчүн түрткү берип турат экен да. Алардын кысымынан чыгыш үчүн мага мыкты акча көнүмүш өнөкөттөр керек экен да десем, баятам башын ийкеди. Номер 5 себеп. Теңсинбөө жана олдоксондук. Мен эпчилдигим жана иш билгилигим үчүн акча иштеп жатам. Билбегендигимден мен акча жоготуп жатам. Ар дайым өзүмдүн текеберлигимди көрсөтүп, мен өзүмдүн акчамды жоготууга учуратам. Бой көтөрсөм, билбеген нерсем мен үчүн анчейин деле маанилүү эместей сезилишине ишенем, деп баятам мага көп айтчу. Көп адамдар текеберлиги менен өзүнүн олдоксондугун жабууга аракет кылышат. Мен каражат нюанстарын бухгалтер жана инвестор менен талкуулаганда, алардын шилекейлери чачыраганча өздөрүнүн туура экендигин далилдешет. Мындай жагдайлар көп эле болот. Элдер эмне дегенин билбей жатканы дайыма анык болот. Алар алдабайт, бирок чындыкты да айтышпайт. Каражат, инвестиция чөйрөсүндө адамдар эмне деп жатканына өздөрү түшүнүшпөйт. Көпчүлүк адамдар акча инвестициясында товарын, эски машиналарды сатуучу адамдай соода кылышат. Кайсыл бир эмгектен сен обочо болсоң, билимиңдеги боштуктарды толтуруш үчүн ошол эмгектин адисин таап үйрөн же китептерди таап оку.